мына монткенде көрүнөт да, монткенде көрүнөт да. Могу болсо эми Кыз китепте өспүрүм кыздын жеке тазалыгы, сезимдери, кийимдери, спорт менен машыгуусу жана башка ар тараптуу өнүгүүсү үчүн зарыл болгон суроолорго жооптор берилген. Китептин автору Бактыгүл Чыныбаева китеп жазууда кыргыз кызынын мүнөзү, тартынчаактыгы, салт санаасы эске алынганын айтат. Ал маалыматтар айрыкча аймактарда элетте жашаган өспүрүм кыздар үчүн мааниси чоң экенин белгилейт. өзлөрүнүн ичинде болуп аткан, өзлөрүнүн кароого болуп аткан мындай тазалыкка болгон нерселерин мындай көп ата энелерине айтып бере алышпайт да. Ал тургай апалар дагы диалог курганды билишпейт. Анан бул китепте негизинен баштан баштап бутка чейин кантип өзүн өзү караш керек, гигиена, тазалык, ал тургай башта мисалы ар кандай какач, бит болобу, эмне болот, баарысын жаздым. Тырмактын ичинде кандай кийер, эмне болот, туура тамактануу, спорттун мааниси кыздар үчүн, кандай спорттун түрлөрүнө барса болот, анан түнкүсүн кантип укташ керек, уйку гигиенасы, айтор кыз киши өзүн кандай жакшы 18 жашка чыкчакты кантип карашы керек өспүрүм кыздар, баарын жазганга аракет кылдым. Кыз китептин көлөмү, жасалгасы, ичиндеги тематикаларын тандоодо заманбап кыргыз кызынын копулуна толобу деген суроо турду дейт Бактыгүл Чыныбаева. Жазып бүткөндөн кийин биз 3-4 ай иллюстратор издеп аябай кыйналдык да. Себеби кыргыз кыздардын образын берели дедик. Анан бул китепте 3 дос бар. 3 достун образын жаратып, анан ошо мен ошо иллюстратор дагы аябай чарчап кетти болуш керек, бирок мен иллюстраторго да аябай катуу талап койдум. Негизи кыз кишинин образын, азыркы заманбап кыргыз кыздын образын берели депчи. Анан иллюстратор бир 4-5 ай иштеп, анан дизайнга отурдук. Анан дизайнда дагы абдан көп талаптарды койдук. Ошо азыркы заманбап кыздар мындай алып колдонуп жаздыгынын астына коюп окуй тургандай сапатта болсун, негизи эле мындай уялбай көтөрүп жүргүдөй сапатта болсун деп аябай аракет кылдык да. Анан натыйжада келип чыкты. Сначала карандашные эскизы, потом все это разукрашивается цветными карандашами, а потом это все я сканирую. Китептин иллюстратору Елена Чайковскаяга барганыбызда ал алипбе китебинин үстүнөн иштеп жаткан экен. Сүрөтчү кыз китеп өзүнүн өспүрүм кезин эске салганын айтат. И я сразу вспомнила, насколько было бы мне легче, если бы у меня была такая книга. Менин балалыгымда ушундай китебим болгондо кыйла жеңил болмок экен дейм. Ошол эле ата энеме караганда ачыкмын деген мага кызым менен сүйлөшүү канчалык оор. Мен бул темалар маанилүү экенин түшүнөм. Кызым менен баарлашканга аракет кылам. Ал эми аймактарда коом жабыгыраак. Бирок кыздар бул кыздар да. Бул маалыматтардын эч кандай уят жери жок. Мисалы, көкүрөктүн өзгөрүүсү тууралуу тартылган сүрөттөр боюнча автор, редакторлор менен кыйла талкууладык. Анан бул китеп кыз китеби эмеспи? Кыздар өз денеси тууралуу билиши керек. Башкача айтканда, бул китепте эжеден сиңдиге кеп кеңештер жазылган. То есть это как бы советы от сестры к сестре. Дал ушул кеп кеңештин жетишсиздиги бул китептин жаралуусуна түрткү болгон. Кыз китептин жаралуусун демилгелеген Кыргызстандын экс-президенти Роза Тумбаева башка өлкөлөрдүн өспүрүм кыздар үчүн китептери менен таанышып чыккан соң кыргыз авторлору менен сүйлөшө баштаган. Биз бир муун, экинчи муун ушундай китептерин негизинде эле өстүрсөк, биздин коомубуз гигиена жагынан дагы бир чоң тепкичке өтөт деп мен терең ишенемин. Анткени бул жерде абдан бир практикалык керектүү информациялар көп да. Биз мына бизди деле апаларыбыз, энелерибиз үйрөтпөптүр ушундай көп нерселерди. Биз азыр деле мына көп апалар уялышат аны сүйлөшкөнү кыздар менен. Аны мектеп жазайт деп коет. Мектепке шилтейт. Мектеп болсо андайды окуусу сабагы да жок, андай сааты да жок. Анда эч мындай бир учуру да жок ошондой теманы көтөргөнгө кыздар менен. Анан ады эле ушинтип эле бул теманы бир жакка бир бурчукка эле мамтип эле биз тыга бергенде бул болбойт да. Бул маселелердин баарын биз сүйлөшүбүз керек. Кыз китеп Роза Тумбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан 1000 нускада басылып чыкты. Китеп 8 жаштан 18 жашка чейинки кыздарга арналган. Фонд кыргыз тилинде наристелерге жана өспүрүмдөргө арналган 10дон ашуун китеп басып чыгарган.